Bismillahirrahmanirrahim. Sözümdü, merimdi, urayımdı Allah'ın ismiyle başlayımın. Salamım жалпы Кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, жети областта Думанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатуху. Урматтуу Кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым. Мен бул кайрылуум жогорку бийликтегилерге, президентке эмес, Камчыбек Кыдыршаевке эмес, Акылбек Жапаровго, жана ошондой эле Улуттук банктын чоңдоруна, жана ошондой эле Кыргызстанда канча банктар, KCB, Азия банк, Демир банктардын генеральный директоруна кайрылат элем. Ушуну азыр эмне үчүн мен кайрылып атам? Мунун себеби, урматтуу бир туугандарым, биздин бир туугандарыбыз, биздин жердештерибиз, көпчүлүк бир туугандарыбыз Россияда эмгектенип жатышат. Кылган иши өтө оор, урматтуу бир туугандарым. Карын күрөшөт, эмне бир жеңил иш жок да, стройкада жүрүшөт. Ошолор кыйналып, бир айда 30 миң, 40 миң, 50 миңге чейин акча салышат. Мына бүгүнкү күндө айтайын, мына бүгүнкү күндө салышат. Ошол банктарга салат. KCB банкка, Азия банкка салып атат, АТБ банктарга салып атат. Бирок ошол АТБ банктардан ал жактан рубль кылып салып атат. Бирок рубль кылып салгандан кийин Кыргызстандан ата-энелерине салып атат, бир туугандарына салып атат. Ошол банктарга салып аткан банктардан рубль кылып салган болсо, рубль кылып алыш керек. Эмне себептен дегенде, булар банктарга барып, ата-энелери, бир туугандары барып алайын десе, рубль бизде жок деп, рубльдин эмесин ылдый түшүрүп 80, 90, 65 кылып алып атат. Бирок негизинде мына бүгүнкү күндө Россияда бир туугандарыбыз кайрылып атат. Биз ушундай биздин үнүбүздү жеткизип коюң, биздин үнүбүз жетпей атат. Биз ушунчалык кыйналып иштеп атсак, салган акчаларыбыз банктарга салып атабыз дейт. 30 миң, 40 миң салып аткан болсок, бүгүнкү күндө банктарда ошону сом кылып берип атат дейт. 80 тыйындан, 75 тыйындан кылып берип атат дейт. Бирок бизге айыл жерден биз банктардан рубль бергиле деп айттырса, бирок рубль бербей, бизде рубль жок, сом деп сомго чагып туруп 80-90 тыйындан берип атат дагы өздөрү рубльди 1 сомдон ашык кылып сатып атат. Мен ошо банктагыларга айтат элем, урматтуу бир туугандарым, процентке акча берип атсаңар, ошол жактан төлөп аткан акчанын дагы процентин алып атсаңар, эми ошак жактан биздин кыргыздын бир туугандарыбыздын келген акчаларын жебей эле рубльде кылып берип койсоңор, алар обменкадан 1 сом ашык кылып алмаштырат. Урматтуу бир туугандарым, урматтуу Акылбек Жапарович, шуну контрол кылып коюңуз. Биз элибиз үчүн күйөбүз, жерибиз үчүн күйөбүз, биз элди ойлойбуз, элдин камын ойлойбуз деп атабыз, бирок бүгүнкү күндө биз элдин камын ойлобой калдык, урматтуу бир туугандарым. Эмне үчүн дегенде, Россия рубль салдыбы, банктардан рубль алыш керек. Андай болбош керек. Рубль бизде жок деп туруп, сом кылып берип коёт. Барып туруп банктардан акча алып, рубль алайын деп атсаң, 1 сомдон сатып атат. 20 сом бул жактан пайда көрүп атат. Еще плюс процент кармап атат. Еще плюс кредитке акча берип атат, процентке акча берип атасыңар. Кичине Кудайдан коркуп, ушу Россияда биздин эмгектен бир туугандар, силердин деле балдарыңар иштеп атат. Эми чоңдордун балдары мен ишене албайм. Чоңдун байлардын балдары Россияда минтип биздин кыргыздын карапайым адамдарга окшоп иштебейт. Бир чет мамлекетте окуп атат, жыргап атат, Дубайларда жүрөт. Бирок элди ойлоп коелу, урматтуу бир туугандар. Бизге ушу биздин бир туугандар кайрылып атат. Бизге Россиядан биз рубль кылып салып атсак, бирок биздин аталарыбыз, апаларыбыз сом кылып ала албай атат, рубль кылып ала албай атат, сом кылып берип коюп атат 80 тыйындан деп атат. Андай кылбаңыздар, урматтуу банктын жетекчилери, силерге да тиешелүү. Рубль салдыбы, рубль алыш керек. Мен түшүнбөй калдым. Рубль салып атат дагы, силер бул жактан сом берип коюп атасыңар. Алардын рублин салган рублин өзүнүн рублин берип кое бергиле, барып туруп обменкадан, азыр обменкаларда, сырткы обменкаларда 1 сомдон ашып, 1 сом ашык болот. 1 сом 3 тыйынбы, 1 сом 1 тыйынбы, 1 сом 2 тыйын болот. 20 тыйын болсо дагы пайда болот, урматтуу бир туугандар. 20 тыйын болсо дагы пайда болот. Ошон үчүн урматтуу бир туугандарым, урматтуу бийликтегилер, шуну бир көзөмөлгө алып коюңуздар. Россияда биздин бир туугандарыбыз ыйлап атат. Мына ыйлап бизге кайрылып атат. Силер жеткизип коюңуздарчы, биздин салган рубльбиз барбай, сом кылып берип атат. Аталарыбыз, энелерибиз келип алып сом кылып атат деп атат. Ошон үчүн аман болуңуздар, эсен болуңуздар. Мына элибизди, жерибизди ойлойлу, урматтуу бир туугандар. Ушу бейбечаралар биздин
Россияда ойногондон жүргөн жок, алар иштеп жүрүшөт. Бирок кыйналып тапкан акчасын бул жерде силер рубль кылып салып атса, силер бул жерден сом кылып берип коюп атасыңар. Рубль да бере бергиле, а өздөрү обменкага кирип 1 сомдон алмаштырып алат. Аман болуңуздар, эсен болуңуздар. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатуху.